экенине анысы кандай дагы сиз дагы жоопкерсиз. Дүйнөнү тейлегенге, бириктиргенге, өстүргөнгө ошо мектептин эле бир жетекчиси катары элестетиңизчи өзүңүздү. Кыргызга ошондой китеп эле берилген жок. Анда китеп берсе анда пайгамбар болуп калбайбы? Минтип жашашыбыз керек, антип жашашыбыз керек депчи. Пайгамбар жөнүндө кабарчы адам. Азыркы адам кыргыз бул башкаруучу адам. Талабын, ордун, сунушун берип аткан ошол. Ошондуктан жана 15 закон өчүп калып атпайбы, эски кудайдын күчү жоюлуп. Банкрот болду, ал өзү иням болгон дейт, тозок болгон. А жаңы кудай арстан алай, бул бейиш. Анан чочтуп атат да мени дагы. Сен кудаймын деп чыкпасаң адам адашып атат дейт. Анан эми муну айта коюш деле жеңил эмес, бирок түшүндүргөндө бул туура чыгат. Келет мына адамзат, кутулуп кетип атат, кызматын алып атат, духу көтөрүлүп келип атат. Аксыдан келишет. Ушул жерде бир эжелер бар. Жатып алып квартира снимать этип алып, тууган-тууганына бар болушу. Сабактан башын чыгарбай, өсүп, өйдөлөп, өзүн таанып, оор суркоодон кутулуп, кызмат кылып атат. Анан эле сокулук деле алыс болуп калат бирөөлөргө, балыкчы деле алыс болуп калат. Бул жер жашоо эмес. Асмандан көрүнбөгөн дүйнөдөн арбай келди го. Алыс дебей эле. Иш бүтүрүш үчүн. Эртең тетиге жер шарынын аркы бетинен келет Америкадан. Кыргыз эмне менен рызкы табат десе, кайы билими менен гана рызкы табасыңар. Сиздер өссөңүздөр эртең мугалим болосуздар. Мына мага жерден акча которот. Ыраазымын деп, ушу энергия өтүп атат деп, энергиясында төлөп коюшубуз керек экен деп. Ушу касиет дагы каражат менен жайгашат дейт. Көрдүңүзбү, түшүнүп атат эл. Анан чын эле ошо пулу которгон кезде духум көтөрүлүп калды, ысып калдым, жыргап калдым. Биз карыс экенбиз да. Сиз ушунча акча коротупсуз да. Кийин биз сизден кутулсак, бизге да бирөөлөр карыс болот экен да. Делип атат да. Бул чындыгында эле ошондой. Кыргыз азыр кумтөрдү токтотуш керек, кастырбаш керек. Кен байлыктын баарын токтотуш керек. Кыргыз мамлекети жок болуп кетет эгер кен байлыктарды жаппасак. Эмнеге десе, а жердин ээлери, пирлери чарпып коет дейт. Экономикаңарды экология менен эле басып коет. Оору суркоо, сүзүштү майып болду, ошого акча төлөш керек жана башка деп атыпчы. Ошон үчүн азыркы мамлекет башчылары куруу бара болуп атат. Энергиясын коротуп атат. Байкуш карапайым элдин да энергиясын коротуп атат. Биздин жерибизге нур энергия төгүлгөн. Кийин ошо кыргыз жерин көрөйүнчү деп келет. Энергиясына карап. Шарттуу түрдө контракт менен акча төгүп, виза мененби, кадимкидей ошо пулу менен келет. Болбосо энергияны бекер алып эле кете береби, сабакты бекер алып эле кете береби. Жукпай калат аларгачы өзү. Мына биз Американы башчылык ордуң бар деп атабыз. Сен башчы, биз шайлайбыз деп атабыз. Сенден бийик биз кудай ордун, аура ордун деген ушул кудайдын ордун кыргыз турат. Орусу сен көкүрөк бол. Бирок сен өзүңчүлдүгүң менен эмес, кыргызчылык менен башкарсаң, мынау жаңы мыйзамды киргизсең, анан мамлекетиң сакталат деп атпайбызбы? Кытайга да айтып атабыз, сен бут кызматыңды кылсаң, моуну элиңе таркатсаң, мынау табык эйлемде, жаңы ордун илимин, анан мамлекетиң сакталат деп. Анысы кандай биздин саясатчылар мурдунун учунда турганын билбей атат. Күлкүнү келтирген бир сунуштарды киргизип атат. Кече ошо бизде илимдештер айтып атат. Парламент мындай сунуш киргизип атыптыр дейт. Сигареттен адам өлүп атат, зыян болуп атат. Анан ошо биз сунуш кылабыз, 100 жаштан кийин анан сигарет чексин деп айтып атат дейт. Сен антип закон чыгарып койсоң эле сигарет чекпей калбайт да. Керек болсо балаң чеге бербей, бешке чыга кал. Элди кой. Ал сен сигаретти токтотушуң, аракты жана башка жаман ишти токтотуш үчүн сен адамзатты өстүрбөйсөң, ал утурумдук менен рахаттанбай калат, чекпей калат, каалабай калат аны. Тие алас өзү, кубулуп кетет да, нурданып кетсе, уудан алыстап качып кетет. Ушагы токтойт, коррупциясы токтойт адамзатты улуулукка өстүрбөйсө. Кудайдын каалоосу да ошол. Кырсыгы токтойт, кыйынчылыгы токтойт.
Кыргыз өлкөсү өнүгүп кетет. Анан 100 жаштайын сигарет чексе болот дейт. Ой 100 жаш 100ге чейин чекпеген адам 100төн кийин оосуңа салсаң да чегеп ал, тыгып койсоң да чекпейт да. Упчу балаган эмбеген баланы оосуна упчу берсең түкүрүп сала берет го. Ошончолук жокпу? Көрдүңүздөрбү? Эмне деген адамдар отурат ошо жерде? Эмне деген бир байкуш пенделер? Өз ордуңду билчи, кыйнабачы байкуш элди. 120 болуш керек депутат дейт да. Муну Текебаев кабыл алып атканда 90 кылалыбы десе, жок, бирөөлөр айтып калды 120 депчи. Биз карап отурдук теледен. Анан 120 деп койду. Бир эле кишинин чечими менен канча адамды көбөйтүп салды. Эмне 120 мындай жетпей атабы алар. Мисалга баягы көп түкүрсө көл болот дегендей, же бул көптүн иши дегендей, ал иш эмес да. Канча адамды артка тартып атат. Көп суур ийин каспайт, ийин касса да кең каспайт болду. Кыргыз мамлекетин Арстанбаев ушул жерде отуруп туруп азыр артка айлантып атат. Айбирин ачып атат. Мени ааламдан берилет. Эл башчысынын энергиясын алып кой, бийликтегилердин акылын урдап кой деген. Эмнеге деп ойлонсом, булар эскичелик этип атат депчи. Ошондуктан азыр ойду тоону сүйлөп аткан ошол. Окшобой аткан ошол. Эгер ушу кыргызчылык менен, ааламдык или менен кетсе, укса, түшүнүп берсе, анда биз багыт берет элек. Демек, булар алып кетчү адамдар эмес. Мен барып ошо ар кимисине жолукканга аракет кылдым. Жолуктум, түшүндүргөнгө кирбейт. Кара адамга Кудай айтып атпайбы? Сен суранып атасың, тиленип атасың, мен сага жардам берейин десем, ичиңдеги каралык сага киргизбей атпайбы мени дегендей эле. Булар карарып алгандагы түшүнө бербейт мунучу. Батыштын парламенти эмне Кыргызда бар беле? Курултайга салыштырмыш болуп коет, чаптапчы. Жок да, андай сөз жок өзү, андай түшүнүк да жок. Кыргыз эмне ханын шайлайбы? Анан хан акча таратып шайлайбы? Шайлап койгулачы дейби. Кыргызда тааныйт, ушул хан болгудай экен деп. Табат, издейт. Көрдүңүзбү, ошон үчүн батышча жашап алгандыктан Кыргыз кырсыктап атат бүгүнкү күндө. Аалам койсо албай атат. Кичи законго түшүп алса анан улуу адам ар жагын көрбөсө кырсыктайт да. Ошондуктан мына